Учурдагы ааламдашуунун шарттарындагы дүйнө телевидение өзгөчө актуалдуулукка ээ болгон маалыматтык коомго өтүүдө орунда турат. Кыргыз Республикасындагы телекөрсөтүү маанилүү маалыматтын негизги булагы болуп саналат. Жана ал өлкөнүн маалыматтык, руханий жана маданий мейкиндигинин калыптануусундагы салттуу башкы каражат болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар белгилүү болгондой айыл тургундары негизинен жер үстү менен тараган оболук телекөрсөтүүлөрдү, телемунаралар, спутниктик телекөрсөтүүлөрдү, спутниктик антенналар, ошондой эле уюлдук телефондор, планшеттер жана ноутбук өңдүү интернет тармагы аркылуу ал эми шаарларда жашаган калк кабелдик тармактар аркылуу көрүшүүдө. Кыргызстандын аймактарда жашаган калктын басымдуу бөлүгү көрүп жаткан дал ушул жер үстү оболук телекөрсөтүүлөрдү санарип форматына өткөрүү керек болуп турат. 2017 жылдын 15 майында Кыргызстандын бардык аймактарында аналогтук телеберүүлөр токтотулуп, жер үстү менен берилүүчү санариптик, спутниктик, кабелдик жана интернеттик телеберүүлөр калат. Санариптик телеберүүгө өтүү менен кыргызстандыктар кандай артыкчылыктарды ала алышат? Санариптик телеберүүлөргө өтүү менен Кыргызстандын калкы маалыматка мыкты сапаттагы көптөгөн телеканалдарды көрүүгө тегиз мүмкүнчүлүк алат. Жана заманбап ыкчам жаңы шарттардын кеңейтилген түрлөрүнө ээ болот. Башкача айтканда, аналогтук телекөрсөтүүдөн санариптик форматка өтүү бул жөн эле техникалык процесс эмес. Коомдун жана мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүү багытындагы олуттуу гуманитардык фактор болуп эсептелет. Бир кезде маалымат алуу жагынан шаар калкы менен айыл калкынын ортосунда сезилерлик айырма бар эле. Эми мындай айырма жоголо баштайт. Анткени акысыз көрө турган, сапаттуу жана жеткиликтүү телеканалдардын саны өсөт. Каналдардын санынын көп болушу телекөрүүчүлөрдүн ар кандай кызыгууларын канааттандырууга мүмкүнчүлүк жаратат. Бул жерде ар ким каалаганын тандап ала турган атайын адистешкен маданий агартуу, илим-билим, балдар, спорт, жаңылыктар, тасмаларды көрсөтүү багытындагы каналдар сунуш кылынат. Санариптик телеберүүнүн жардамы менен көрөрмандар үйүндө отуруп эле өзлөрүнүн өнүгүүсүнө керектүү билимди ала алышат. Кыргызстандын бардык аймактарынын калкы өкмөт тарабынан бекитилген социалдык пакеттеги 13 телеканалдын берүүлөрүн көрө алышат. Алар КТРК, ЛТР, 5 канал, Мир, Пирамида, Маданият, Тарых, Тил, Баластан, КТРК Музыка, КТРК Спорт, Алатоо 24, Илим жана билим, Ынтымак телеканалдары. Мындан тышкары ар бир облуста жергиликтүү облустук телеканалдарды, атап айтканда Баткен, Жалал Абад, Ысык-Көл, Нарын, Талас, Ош ТВ телерадио уюмунун, Чүй облустук Сары Өзөн телерадио компанияларынын берүүлөрүн көрүүгө болот. Аталган телеканалдардан тышкары облустардын борборлорунда жашаган көрөрмандарга берүүлөрдүн 2 коммерциялык пакетине кирген телеканалдар да жеткиликтүү болот. Ошону менен бирге санариптик берүүгө өткөндөн кийин аймактардагы көрөрмандар 20дан ашуун акысыз мыкты сапаттагы телеканалдарды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Санарипке кантип кошулууга болот? Санариптик телеберүүгө кошулуунун варианттары сиздин телевизоруңуздун моделине жараша болот. Түйүнери өзүнө орнотулган заманбап телевизоруңуз болсо, ресиверди өзүнчө сатып алуунун кажети жок. Көңүл буруңуздар, Кыргызстан DVB-T2 MPEG-4 стандартын кабыл алган. Телевизор же ресивер сатып алууда сиз сатуучулардан дал ушул стандартты сураңыз. Бир ресиверге бир гана телевизордун кошула турганы эсиңиздерде болсун. Сиздин телевизоруңуздун модели кандай экенине карабай, санариптик берүүгө өтүү үчүн сапаттуу кабель аркылуу дециметрлик антеннаны орнотуп, аны жакынкы аралыктагы телемунараны көздөй багыттоо керек. Тоскоолдуктарга туруктуу жана көрсөтүүнүн сапаты жогору экенине карабай, санариптик сигналды кабыл алууда айрым тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Аларга жаан, кар, катуу шамал сыяктуу аба ырайынын начар шарттары кирет. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөр, бийик бактарактар, ал эми айыл жерлериндеги рельефтин өзгөчөлүгүнө жараша, тоолор жана ой чуңкурлар да сигналды кабыл алууга тоскоол жаратышы ыктымал. Сапаттуу көрсөтүүнү калыбына келтирүү үчүн антеннаны мезгил менен түздөп, оңдоп, андан тышкары телевизордун менюсундагы автопоиск аркылуу телеканалдарды жаңылап туруу сунушталат. Бул сизге жаңы телеканалдарды таап алууга мүмкүнчүлүк берет. Анткени санарипте мындай телеканалдардын саны күндөн күнгө көбөйөт. Эмне үчүн Кыргызстан жер үстү менен берилүүчү санариптик берүүгө өтүүгө тийиш? Телесигналды берүү үчүн жыштык талап кылынат. Жыштык болсо, бул чектелген табигый ресурс. Ошондуктан интернеттин,
уюлдук жана байланыштын башка түрлөрүнүн өнүгүшү менен жыштык спектрин бошотуп, телекөрсөтүүнү аналогдук берүүдөн санариптик берүү форматына өткөрүү зарыл. Бул процесс учурда бүткүл дүйнө жүзү боюнча жүрүүдө. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун толук кандуу мүчөсү болгондуктан, бул процесске кошулуп, кол коюлган Женева 2006 аймактык келишиминин алкагында санариптик теле берүүнү өнүктүрүү милдетин өзүнө алган. Кыргызстан Борбордук Азиянын аймагындагы кошуна өлкөлөрдүн катарында санариптик теле берүүгө өтүүдө. Санариптик теле берүүгө өтүү биздин өлкө үчүн ааламдашуунун процессине активдүү катышууга карата жасалган тарыхый кадам болуп саналат. Биздин ар бирибиз мына ушул планетардык масштабтагы өнүгүүнүн катышуучусу болуп эсептелебиз. Санариптик теле берүүгө өтүү биздин өлкөнү жалпысынан технологиялык прогресске алып келет. Санарипти чогуу жандыралы.